кичинекей кезден ал деп коюшат экен кыргыз элинде. Ал эми кичинекей кезден алыш үчүн туура тарбия берилиш керек экен. Тарбиядан ичинде эч кандай бир зордук, зомбулук менен кылдырган, ага үстөмдүк көрсөтүп, чоң экендигиңди далилдеп, бурчка тургузуп, кабагыңды түйүп, анан кол көтөрүү эмес, тескерисинче мындай акыл менен, алдоо жолу менен, дем берүү жолу менен, эркелетип, эркелетип колуна көтөрүп, ошол сенин балаң экендигин, анын жанында таянар асказоодой сен бар экениңди далилдөө жолу менен ишке ашырыш керек экен. Биз түз эфирдебиз. Бул Медиа Манас KG бирикмеси. YouTube'да жана Facebook'та түз эфирибизди баштап жатабыз. Тек эле радиодон эмес, бизди интернеттен дагы дароо ошол эле маалда көрсөңүздөр болот. Ана Жаңгүн радио долбоорунун сиз күткөн конок программасы башталды. Эфирде Шаризат жана мен бармын. Ал эми коногубуз жөнүндө кененирээк маалымат айта кетели кеспеш. Урматтуу көрөрмандар, сонда биз мейманыбыз тууралуу айта кетсек, балдарды коргоо борбору бар. Жакшынакай көп жылдан бери эмгектенип келишет. Чынында кичинекей балдардын көйгөйлөрүнө кайдыгер карабай жакшы иштеп келген борборлордон бирөөнөн бирөө гана деп айта кетсек болот. Дагы ушул жактагы иш алып барган социалдык кызматкер Айнура Эмирканова бүгүн биздин студиябызда. Жана ала келген темасы сыймыктоо жана туура жазалоо деген сөз экен. Бул дагы теманы укканда да Жылдызбек экөөбүз кандай болду экен деп ойлоно кеттик. Ушу тарбиялоодо зордук, зомбулуксуз тарбиялоо деген теманын алкагында экен. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жаздын алгачкы күнү менен куттуктайлы. Рахмат, силерге да. Жаз келгенде маанайларыңыздар жакшыбы? Жакшы. Баягы Тургунбай Эргешев деген акындын жакшы ыры бар эле, өлбөгөн жанга да жаз келет дегендей, жазды жакшы тосуп алдыңыздар, кышты узатып жибердиңиздер. Ооба. Жакшы. Анда болсо биздин темабыз мына жаңы эле азыр баса белдеп кеткендей, наристени тарбиялоо болгондо дагы туура тарбиялоо, эч кандай үстөмдүк, зордук, зомбулук көрсөтүү эмес, жол менен тарбиялоо деген теманы тандадык. Өзгөчө сиз ушул темада өзүңүздүн билгендериңизди эл менен, ата-энелер менен бөлүшөлү деп келдиңиз. Угармандардын баардыгы кулак түрүп, көнүп калган угармандар өзгөчө азыр бир суроолорду узатсак, пайдалуу маалымат алып калсак деп күтүп турган маалы. Анда эмесе мына ушул нерсеге баштай берели катамдаштар. Рахмат. Эң биринчи айта кете турганым бул чындыгында биздин балдарды коргоо борбору көп жылдан бери ушул балдарды зомбулуктан арылтуу боюнча, ошол зомбулукту алдын алуу боюнча көп иштер кылып келатабыз да. Анан өткөндө кесиптештерим айта кетсе керек, биз ушундай бир иликтөө жүргүзгөндө ушу зомбулук каяктан башталат дегенде, анан биринчи орунга ушу үй бүлө турду да. Анан ушул көйгөйдөн анан ата-энелерди окутуп баштадык. Ата-энелердин темасы бул балдарды зомбулуксуз тарбиялоо ыкмаларына үйрөтүү боюнча. Анан эми мен өзүмдүн иш тажрыйбаман эле айтып берейин деп чечип атам. Анан ушул бүгүнкү күнгө тандалган темабыздагы баланы кантип туура эмес иши үчүн кантип жазалаш керек, тентектиги үчүн, же болбосо бизге жакпаган туура эмес иши үчүн да. Анткени бала көпчүлүк учурда өзү туура эмес иш кылып атканын билбейт экен да. Ошол жөнүндө сүйлөшөлү дедик да. Анан ошол эле учурда бизге жагып калган, аябай биздин көңүлүбүзгө жаккан нерседе биз аны сыйлыктап баштайбыз да. Ошол сыйлыкты дагы дем берүүнү дагы мактоонда туура берүү жөнүндө сүйлөшөлү деп чечтик. Анан негизи айта кетчү нерсе, баланын жашоосунда сөзсүз түрдө бул эки ыкма колдонуп туруш керек. Тарбиялоодо. Эгерде ата-эне мен мыктымын, ата-энемин, мен мыкты баланы тарбиялатам десе, ошол эки ыкманы медальдай болуп, медалдын эки бетиндей бирдей алып жүрүш керек да. Анда ыкмалар жөнүндө? Ыкмалар жөнүндө кыскача айта кетсек, эч качан туура жазалоо деп айтып кетпедикпи төмөндөчү? Ошону кайсыл учурда туура эмес. Эгерде бала ооруп турганда жазалабаш керек. Баланын дене мүчөсүнө, психологиясына залакка келтирбей жазалоо туура жазалоо болуп саналат. Эч качан баланы кемсинтпеш керек. Бирөөлөрдүн жанында, бир туугандардын жанында ага туура эмес иш үчүн жазалабаш керек. Кемсинтүү элементтери кандай? Кемсинтүү мисалы үчүн бирөөнө окшоштуруу. Бизде жаман сөздөр бар го кыргыздарда: эшексиң, айбансың, жанагында башкаларга салыштырып айтуу, акылың жок. Анан же болбосо сен мындай болуп каласың, айбан болуп каласың. Ушундай сөздөр негизи баланын ички сезимине доо кетирген кемсиз сөздөр болбош керек. Андан сырткары баланы тамак бербей жазаландыруу бул да туура эмес. Жана айтып кеттим, денесинин мүчөсүнө, психологиясына, адамдык сапатына зала келтирбей жазалаш керек да. Бул азыркы эгерде ушунун баарын колдонсо, бул зомбулук болуп калат, жаза эмес да. Андан сырткары караңгы бурчка кечке коюп коюу, жалгыз коюп коюу, кээ бир ата-энелер ушул ыкманы да колдонот да. Бул дагы туура эмес. Анткени баланын дагы өсүп келе жаткан баланын психологиясына чоң зор залабасын тийгизет да.
Ошол эле учурда биз эмне кылабыз? Жакшы жумуш жасап койсо биз ага сразу конфет алып бере баштайбыз. Акча менен сыйлыктай баштайбыз. Булар дагы туура эмес да. Анан биз азыр балким суроолор болор. Анан бирок эгерде айтып кетсек, эч качан акчалык эквивалентте сыйлыктабаш керек. Анткени бала өзүнүн жасаган кызматын кийин акчага сатып ала тургандай болуп калат. Мисалы, 5 алып келсең, сен мисалы 10 сом берем. Бул үйдү жыйнап койсоң, сага муну сатып берем. Бул демек бала менен эмне кылып атабыз? Биз соодалашып атабыз. Баланы соодалык базарга үйрөтүп атабыз да. Бала аны өзүнүн туура иши үчүн эмес, өзүнүн келечеги үчүн эмес, бул акча үчүн жасап калат. Бирок кез-кезде ошол акчаны туура пайдаланганды үйрөтүш үчүн да колдонулса болушу мүмкүн. Ооба, анан негизи эле баланы тарбиялоодо биз өткөндө негизи ушундай сабактарды көп өтүп жүрөбүз да, тажрыйбабызда. Анан балдар ата-энелер мындай суроо берип атат да. Мен балама дейт 5 сом берип койсом, балам аябай отличник болуп кетти дейт да. Анан мен сурап атпайм, балаңыздан ошол сабак жөнүндө кайра өзүңүз сурадыңызбы десем, жок дейт да. Анан бул бала эмнени кылып атат? Ошол моментте эле ошол нерсени аткарып атат да. Анын жаттап эле аткарып атат. Анын эсинде түбөлүктө эч нерсе калбайт да. Анан ошо бул да катачылык. Анан биз деген баланын жанагы акчанын баалуулугун үйрөтүш үчүн биз баланы эмне кылышыбыз? Кенедейинен тарбиялашыбыз керек. Оюнчук канча сом турарын, ата-эненин зарплатасы канча экенин, ал зарплата бир айлык тамак ашка канча кетет, кийим кечекке канча кетет, ошо баланын муктаждыгына, өзүнүн муктаждыгына канча кетет, ошону эсептеп, чоттоп турсак, баланын көзүнчө чогуу бала ошо акчанын баркын билет. Канча жашынан баштап? Баланы негизи төрөлгөндөн баштап эле. Мисалы бала акыл эс кирип калат да. Мисалы үчүн биз кайсы убакта магазинге эшитип барабыз. Кичинекей балабыз барганда балдарыбыз көпчүлүк үйлөрдө байкайсыңар, өзүнүн каалаганын алып берди, ыйлайт. Анан биринчи ата-эне эмне кылат? Жок дейт да. Анан ыйлап баягы истерика салып, ызычы салгандан кийин анан ошол ыйды басыш үчүн гана сыйлык кылат, жанагы поощрение биз айткан демберүүнү кылат да. Ошол оюнчук жок деп туруп анан кайра эле оюнчук сатып берет. Бул туура эмес. Анткени бала билет, бунун эмеси, куралы эмне? Ыйлаш керек. Жештеп ыйлаш керек, элдин көзүнчө ыйлаш керек. Демек оюнчукту алыш үчүн да. Көбөк ыйлабасам мама жок деген макал бар беле. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Алдын ала сүйлөшүп алышыбыз керек бала менен баратканда. Биз азыр магазинге барабыз. Сени сага эмне керек? Кел, ошону бүгүн муну алалы. Анткени биз ачык эле айтышыбыз керек. Бала баардыгына түшүндү. Биз ойлойбуз түшүнбөйт деп. Биз балага ачык айтышыбыз керек. Мынча сом бар. Буга бул нерсе келет. Андан кийин дагы биз муктаждыгыбыз буну алалы деп аны менен келишим түзүп алсак, бала ошо эсинде болот да. Ал магазинге баргандан кийин эч качан 5 жаштагы бала ушул келишимди түшүнөт деп ойлойсузбу? Түшүнөт. Анткени мен өзүмдүн эле мен айтайын, менде 5 жашка чыкты кызым. Анан чындыгында мен деле ушул тарбияны өзүм деле окуп жүрүп үйрөнүп атам да. Ошол ыкмаларды өзүмдүн жашоомдо көп колдоном. Анан ошол эмени берип атат, жыйынтыкты. Анткени мен сүйлөшүп алам алдын ала. Эртең дүкөнгө бара турган болсом, эрте эле айтып баштайм. Канча сомум бар экенин, эмне келет экенин, ошол нерсени бүгүн муну алып берейин, аны кел эмкиде муну алалы. Экөөбүз чогуу сүйлөшөбүз. Анан чындыгында баратканда ал айтат да, кээде күлүпчү: апа, сен ошону айтпай эле койсоң болмок, мен муну каалап атам депчи. Демек эмне болот? Бала сезип атат. Өзүнүн көзөмөлгө алганды үйрөнөт. Сиздин сөзүңүзгө аралжы кечиресиз. Ушундачы сиз айтып атпайсызбы, алдын ала сүйлөшүп алыш керек деп. Эгерде мисалы үчүн орто мындай статистикалык жактан карап келгенде, орто кирешеси бар үй бүлө, акчасы көп эле жете бербейт. Анан ушул жетпейт да дегенди угуп атып, бала өзүнүн мындай ошол оюнчукту алып жүргөн балдардын арасындагы учурумду көрүп, анан өзүнүн мына ичинде биз керек экенбиз деген кандайдыр бир сезими пайда болуп, бактысыз болбойбу анан? Биз ошол боюнча да ата-энелерге айтабыз да, негизи ар бир ата-эне оюнчук алып берип атканда биз ойлойбуз балабызга, мисалы үчүн мен үшүп атсам баламды кийинтип баштайм. Ысып атсам чечинтип баштайм да. Биз ата-эне өзү каалаганын эле кылат да. Бала сурай электе эле колунда бар акчасы бар киши сөзсүз түрдө эмнеге кызат? Кымбатын алат да. Колунда акчасы азыраак үй бүлөлөр болсо өзүнүн шартына ылайыктуу ошол эле оюнчукту алып берет. Оюнчуктун деген кымбаты менен арзандан айырма жок, ошол эле оюнчук, бирок эмне бир аз коозураак, балким бир аз тиги функциясы сапаттуураактыр да. Анан биз оюнчукту алып берип атканда ошонун балага кандай таасир тийгизерине карап алып беришибиз керек. Кымбатына, арзанына карабашыбыз керек. Ошо балага пайдалуураагын алып беришибиз керек да. Анан бул дагы жаңылыштык ата-энелердин. Кымбат оюнчуктан биз баланы дагы жанагындай, биз оюнчук алып бергенден кийин балдар эмне кылат? Келгенде эле сразу эле аны бөлүп, ичин аңтарып, чечип көрүп, эмне кызмат аткарат экен аңтарып баштайт. Анан биз баягы урушабыз: кымбат менен алып берсем сен талкалап салдың. Жок, көрсө бала эмне кылып атат? Ошол оюнчук менен бала өсүп атат, тарбияланып атат. Ошонун эмнеге пайдалуу экенин жашоосуна колдонгон атат да. Анан демек бул жерде кымбат менен арзандын эч кандай пайдасы жок. Бул жерде мындай ошол каражатты кечке айта берип өзүнүн биз бирок балага түшүндүрүшүбүз керек. Анткени эгерде чындыгында жетишпей аткан үй бүлө болсо, ал оюнчукка шарты жок болсо, балким башка бир жалгыз эле ошол оюнчукка деле байланып калган негизи эле да. Башка деле бир шарттар болот. Анткени биздин ушу балдар коргоо борборунда дагы ушундай турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөлөр иштейбиз да. Анан ал балдар менен жана колунда бар балдар салыштырганда бирдей эле балдар.
Ал ошол эле оюнчукка көз каранды эмес. Ал демек балага биз эмнени тарбиялашыбыз керек? Кеп деген бул байлыкта эмес, акчада эмес, кеп баалуулукта, кеп сый урматта. Демек эки жакка тең бирдей маанини көрсөтүшкен. Анан ар бир адамдын өсүп чоңоюшу ар биринин өзүнүн колунан келсе, колунан келет депчи, аткарса болот деп үйрөтүшүбүз керек. Анан чындыгында кээ бир акчага таянып эле менин колумда акчам жок, демек мен мындай эчтеке жете албайт экенм деп мүңгүрөп жер карап калбаш керек. Биз балага ошону тарбиялашыбыз керек. Биз темабыздан бир аз четтеп бара жаткан сыяктуу болуп калдык окшойт. Мисалы үчүн зомбулуксуз тарбиялоо деген болгондон кийин өлбөйт, мен деле келтек жеп жүрүп чоңойгом деген сыяктуу бир ата энелердин ой жүгүртүүсү бар да. Мисалы үчүн ошондой бүтүмгө келип какыс кокус кылып коет мисалы. Бул жөнүндө айта кетсеңиз. Чындыгында көпчүлүк жана окууга келген ата энелер көп айтат да, мен ошентип эле чоңойгом, мен тарбиялагам да. Биз илгерки убакта биз камчы менен тарбиялаганбыз, мен баламды деле ошентпесем аны четтен чыгып кетет. Ал да туура эмес. Биз замандын талабына ылайык биз да ошого карата тарбиянын ыкмаларын өзгөртүшүбүз керек. Анткени заман өзгөргөн сайын биз андан эч жакка кете албайбыз. Ошол заманда жашап жатабыз. Анан балдарыбыз деле биз ошол эле ата энелер анан баягы иштеп баштагандан кийин анан баягы мойнуна алат да, ичинде таарынычтар калган. Ошол кесепеттен баягы илгерки ата энесинен келтек жеп, камчы жеп жеген ата энелердин ичинде таарыныч бар да, анан ошону балдарынан чыгара башташат. Бул деген ден соолукка абдан чоң зыян келтирет. Чоң эле адамдар баягы иштеп баштаганда, психологиялык жактан иштеп баштаганда ыйлашат. Анан айтып башташат, өздөрү мойнуна алып, чын эле менин ата энем, атам көбүнчө камчылап жүрүп чоңойткон экен, мен ошого чейин таарынычым турат. Мен дагы деле атама бир аз айткым келет депчи. Анан ошол сыяктуу балада деле ошол кек сактап, ичинде жанагы мажүрөө, түнт балдар каяктан чыгат? Ошол улам камчы жей берген, улам тил уга берген, ошо туура эмес ишин түшүндүрбөстөн ата эне ошол жерден эмне кылат? Токтотууга гана аракет кылат. Мисалы үчүн идишти сындырып койсо, бара калып ошол идишти эмне себептен сынганын, ал идиш сынса эмне болоорун айтпастан эле сразу эмне кылабыз? Барып сокулап, чапкылап же болбосо урушуп кыйкырып жатып калабыз да, анан бала түшүнбөйт. Анан аны кичинекейинен тарбиялаш керек. Мисалы үчүн биз кенедей жаңы тили чыгып келаткан баланын кандай тил сүйлөбөсүн биз эмне кылабыз? Ага мактоо кылабыз, ал бала сөгүнүп атса деле, анткени биз эмне сүйүнүп атабыз? Тили чыгып атат. Сүйлөгөнү сүйүнүп атабыз да, анан ал кезде биз жазалагабайбыз. Анын баарын тең дем берип, сүйүнүп, элге мактанып айтабыз. Анан бала ойлоп калат, демек бул туура эле экен. Мени ушул себептен жакшы көрөт. Анан эле кичине чоңоюп, баягы бала 7 жаш, 6 жаш болгондон кийин ошо сөздү сүйлөсө, биз эмне кылабыз? Кайрадан ошо сөз үчүн уруп баштайбыз. Туура эмес кылып атасың деп. Анан балада сөз түрдө түшүнүксүз пайда болду да. Демек кичинекеймен бери болсо жакшы болуп келет деп, эмнеге муну кайра жаза көрүп атам? Балага биз эмне кылышыбыз керек? Түшүндүрүшүбүз керек кенедейинен. Мисалы үчүн кичинекей буту баса элек балдарды көтөрүп жүргөндө, бул бала үчүн энени мээрим ошол кезде аябай чоң сыйлык да, башка белектин кереги жок. Анан кичинекей бала эмне кыла баштайт? Чапкылап, кичинекей энелери бетке чапкылап ургуласа, ошондо деле биз сүйүнүп жыргап коебуз да. Анан кийин сокчу болсо эмне кылабыз? Кайрадан урушуп баштайбыз. Анан көрдүңөр, бул деген туура эмес тарбиянын ошол эле белгилери да. Ошол кезде эле дейт, балага жерге коюп коюп, ошол бетке согуу ийгенде, чачтан жулуу ийгенде, баягы бет жерге коюп коюп, андай кылба, туура эмес десе, демек бала эненин кучагынан айрылып калгандан кийин бул бала үчүн абдан чоң бул жаза да. Кайра эненин кучагына барыш үчүн жанакы бетке сокконду, кулактан чойгонду жасабайт. Демек бул эмне? Кичинекейинен ошого тарбияланып атат да. Ошон үчүн сиз жана берген суроодо айткандай, бала эс тартып калгандан бери эле эмне туура эмес экен, эмне туура экенин айтып жүрүшүбүз керек. Сүйлөшүп турушубуз керек дайыма. Кылган туура эмес жоругун айтып турушубуз, эмнеге туура эмес болуп атат, эмнеге балага зыян келип атат. Анан ошондо бала түшүнөт, сезимталыраак болот да. А сезимтал бала эч качан туура эмес ишти кылбайт. Анткени ата эненин жүрөгүн ооруткусу келбейт да. Атасынан, мисалы үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн өзгөчө балдарынын атасынан коркуп, мисалы үчүн тарбияланышы, коркуп жашашы, атаң келе атат дегенде мисалы бир авторитет болуш керек да. Бурчка кирип жашынып, же болбосо уйкусу келбесе дагы журканды жамына калып уктап калышы, бул биздин эжелтен бери келе жаткан. Ушундай бир тарбиянын бир эталону сыяктуу сезилет да. Мисалы үчүн аны мисалы андай болбош керек, бала менен ата дос болуш керек деген сыяктууну сөздөрдү улуу муундарга айтсаң, аяктагы батыштын бир стереотипин алып келип бизге жабыштырып атасың, эмнени айтып атасың? Сен жогорку окуу жайда окуп, ушуга башың жеттиби деген сыяктуу. Ушуну үйрөтүштүбү деп. Биздин мисалы үчүн уруулаш агаларыбыз, айылдаш агаларыбыз же ушундай бир ой жүгүрткөн учурлар болот да, мисалы. Туурабы, туура эмеспи? Адис катары айтсаңыз. Мен эми адис катары ошо тажрыйбаман эле ошо адамдар менен иштешип атып көргөнүмдү айтып атам да, ошон үчүн мындай да. Баягы бизде калып калган да, эне төрөдү, эне бакты.
стереотип да, бул дагычы биздин атабыз болсо тыштан акча таап келет, акча эне болсо баланы тарбиялаш эненин милдети, жок андай эмес, баланы тарбиялаш эки жактын да милдети. Анан жанагы атасынан коркуп калгандагы бул эне көбүрөөк беримдүү болуп атпайбы? Анан жана айтпадыкпы, мисалы үчүн азыр туура эмес кылып койдуң деп туруп эле, жана оюнчук мисал кетиргенде, жок деп туруп эле анан кайра эне чыдабай кетип сатып берип коет да. Анан бала ошо эненин эмесин билет, бул меримдүү, мени баары кечирет, азыр жазалап туруп кайра эме кылат депчи. Анан ата болсо андай эмес экен да. Ата болсо катуу бир тиет дагы, анан атадан корккон себеп да ошол. Анан көбүнчө энелери өзү жазалагандан коркот да, анан аталарга шылтап баштайт. Атаң келсе азыр бул дагы туура эмес. Жазаны жасап атканда атасын киборг кылып көрсөтүп коет да. Бул дагы атасын жаман полицейский. Ошондо бул дагы туура эмес да. Анан кээ бир учурлар да бар, мисалы үчүн атасы урушуп койсо, энеси акырын алып барып кайра кечирим сурап, кучактап атан. Ошондон анан балдар эмне кылып атат? Атадан коркуш керек, энеден коркпой эле коюш керек деген ой келип атат. Анан көбүнчө ата эненин айтканын укпай калат да, кулактан кагыш кылып сыртка чыгарат да, анан атаныкын кабыл алып калган ошол да. Үй бүлөдө тарбияны чоң элелер бар, чоң аталар бар. Биз чоң ата баккан аты балдарды деле байкасаңар, аларды аябай эрке, анан ата энеси келгенде такыр бөлөкчө да. Анан бул дагы ошол иреттүүлүк жоктугу да. Үй бүлөдө тарбияда иреттүүлүк болуш керек. Эненин дагы милдети ролу, атанын да милдети ролу, балага маанилүү болуш керек. Эки жакка тең бирдей сый урмат көргөзүш керек да. Ал үчүн биз мисалы үчүн балабызды отургузуп тарбиялап атканда эне тарбияладыбы, ата кийлигишпеш керек. Ата тарбияладыбы, эне кийлигишпеш керек. Демек, бири-бирине экөө тең бир сөз сүйлөш керек, же болбосо экөө тең сүйлөбөш керек да. Бирөө эркелетип, бирөө уруп согуп турган бул туура эмес да. Бала демек ошо балдар аябай кыйын чоң психологдор. Ооба. Тамырчы келишет да. Жакшы, маанилүү маектер болуп жатат окшойт, урматтуу угармандарыбыз. Эгерде сиздер да кошулууну каалап жаткан болсоңуздар, бизге билдирүү жазып койгонду унутпаңыздар. Бүгүн болсо биз сиздер менен биргеликте, урматтуу угармандарыбыз, балдарды коргоо борборунан атайын келген биздин мейманыбыз Айнура Эмирканова сиздер менен биргеликте ошол зордук, зомбулуксуз тарбиялоодо сыймыктоо жана туура жазалоо деген теманын алкагында сөз кылып жаткан чагыбыз. 553-00-1029 сандарына WhatsApp'тан суроо узатып берсеңиздер болот, же болбосо түз эле SMS аркылуу да жазсаңыздар болот. Кааласаңыздар түз үнүңүздөрдү угузам десеңиздер, анда 492767 деген сандарды териңиздер. Бишкек каласынын кодун унутпайлы, 0312. Анткени биз Таласта да тартабыз, 88 1 жыштыгында, 93 7 жыштыгында, Чолпонто жана Нарында тартабыз. Бул медиа манас. Ошондой эле урматтуу угармандарыбыз, эгерде бүгүн суроолоруңуздар бар болсо жазып коюп жиберсеңиздер болот күндүн ичинде, себеби эмки ушул 3-күнү дагы биздин дагы ушул борбордон келишет адистерибиз. Сен суроо берейин деп аткан окшойсуң, сөзүңдү бөлүп салган жокмунбу? Жок. Анан айта кетсеңиз, ушу сиз айтып атпайсызбы, биз ошол жанагы социалдык жактан жанагы мындай биз бөлүнүп турабызга, турмуштук жактан ошол кыйналган балдарга менен көп иштешебиз деп. Анан азыркы учурда ошол ажырашуулар көп болуп атат. Сиз жанаттан бери сизге чейинки келген адистериңиздин айтыгына караганда, кичинекей балага эки эне ата экөө тең тарбия бериш керек депчи. Анан ушундай ажырашып калган, же болбосо атасыз же апасыз өсүп аткан балдарга сиздер ошол тарбиялап жаткан жакындарына кандай кеңештерди бересиз? Негизи бул ажырашуу биздин азыркы учурда чоң көйгөй болуп, анткени ортодо балдар кыйналып атат да. Анан эми шарт ар кандай шарт болуп ажырашып калганга эме туш келип калса, эми балдарга эгерде үйдө кыз бала чоңоюп атса, анда эненин эмеси ролу чоң да. Негизи кыз бала деген келечекте эне, анан эне өзүнүн башынан өткөргөн нерсенин баарын айтып берип туруш керек, кеңешин берип туруш керек. Кыз бала чоңоюп келе жатканда кандай жана көйгөйлөргө туш болот, физиологиялык жактан дене мүчөсүнүн өзгөрүшүнөн, психологиялык жактан өзгөрүшүнүн баардыгын эне ошол кыз баланы келечекке даярдаш керек да. Ал кыз баланын курбусу катары болуп чоңойтуш керек. Анан эркек бала болсо, эркек бала деген негизи өзүнүн дээринен эле бул ойнок келет кыздарга караганда. Ал үчүн кененирээк аянтча керек ойногонго дагычы. Алар анткени баягы бук болуп, секирип, турниктер тартылып, ушундай бакка чыгып ошо оюнга бул бала өзү эме зар экен да. Чоңоюп келе жаткан бала ошондон өтүш керек экен. Анан ошондой нерселерге шарт түзүп бериш керек эне, эгер ата жок болсочу. Анан ал ошол жалгыз калган эненин туугандары болот, бир тууган эркек, бир туугандар, сөзсүз түрдө алар менен жолугуштуруп, ошол эркек балдардын, эркек адамдардын сүйлөшүшүнө аралаштырыш керек. Эркек балдар кандай болуш, жүрүм туру кандай болуш керек, алардын кеңештерин берип туруш керек. Негизи эркек баланы кайраттуу кылып өстүрүп, ал эми кыздарды сезимтал кылып өстүргөнгө
ата эне милдеттүү да. Анан сөзсүз түрдө үйдө жалгыз эне деп эле энелер көпчүлүк учурда эркек балдарды эмне кылат, кыз мүнөздүү кылып коюшат да. Анан ошондуктан сөзсүз түрдө балага атанын эркек кишини, ата жок болгондо эркек кишинин тарбиясы сөзсүз керек. Анткени биз өткөндө айтып кеттик, биздин бала чагыбызда ата энелер жумушка кеткенде чоң аталар, чоң энелер отуруп алып балдарга кеңеш айтып, сен мунун баласы болчусуң, мындай тукумда болчусуң деп бир жакшы бир жомокторду айтып беришинду айтышчу да. Анан азыркы учурда ошондой нерселер жок болуп баратат да. Анан ошондуктан эгер колдон келсе сөзсүз түрдө бир балага авторитет болчу, балага жанакындай идеалдуу адам болчу адамдарга жолуктуруп сүйлөштүрүш керек да. Бизде тек гана жазалоо жолу эмес, сыймыктоо же болбосо бир дем берүү же болбосо бир мактоо дагы темага алынып аткандан кийин баягы жазалоону биз же каныбызда барбы, же өзүбүз көрүп келген тарбиябызбы, мисалы үчүн тартып чаба бергенге же болбосо кыйкырганга же бурчка тургузуп салганга качан да болсо мисалы үлгүрөт экенбиз. Ал эми ошонун жанында мисалы сыймыктоону, мактоону көп биле бербейбиз. Мисалы кандай жолдору бар? Сиз туура айтып атасыз. Бул сыймыктоо менен жазалоо жана таразанын ташындай бирдей жүрүш керек. Эгер бирөө эле ылдый болуп кетсе, демек экинчи укук бузулуу болот да. Анан сыйлыктоо дем берүү ашыкча чаап кетпеш керек. Мисалы, баланын сыйлыктоо дем берүү баланын өзүнө карата эмес, анын жасаган ишине карата болуш керек да. Мисалы, балаңыз келгенде эле жумуштан чарчап келдиңиз, анан үйүңүз сонун таза жыйналып калды да. Анан сен менин үйдү сонун таза жыйнап коюп турсуң, сен менин азаматымсың, сен менин багарымсың дебестен, үй кандай таза сонун калган, үйгө кирип отурган кандай кубанычтуу, сен мени абдан кубанттың деген бул ошо баланын эмне кылсын жасаган ишине карата сыймык көргөзүп атасыз, дем берип атасыз. Демек бала өзүндө ошондо балада сезимталдык сезүү ойгонот дагы. Демек мен ата энеме эмкиде дагы мындан ары дагы көбүрөөк кубаныч тартуулайын деп андан дагы жакшы жасайт да. Эгерде өзүнө карата болсо, демек ал балага ашыкча чапкандык болот. Мисалы, же болбосо балдарыбыз жакшы сүрөт тартып койду. Биз эмне дейбиз? Ой, мен сүрөтчүмсүң, укмуш сүрөтчү болдуң. Ал бала сүрөтчү эмес да, туурабы? Анан биз анын эмнесине, сүрөтүнө барбай беришибиз керек да. Сүрөтүң сонун татылыптыр, бул жерде багы бар экен, кел бул жерге муну кошуп коелу, балким бир жаныбарды же анда да мындан да сонураак болуп калат десек, демек бала ошо сүрөтүнө канагаттанат да. Чын эле сүрөтүн жакшыртырмын, мен мындан да жакшыртканга аракет кылам деп баштайт да. Ошондо баланын өзүнө эмес, кылган ишине карата, кылган туура жасаган жумушуна карата сыйлык көргөзүш керек да. Анан жана айтып кеткендей эле, акча менен эч качан сыйлык көргөзбөш керек. Анткени биздин балдарыбыз айтып атпайбыз, психолог болуп калды, анан чындыгында эле соодалашып баштайт да. Бүгүн 5 сом бердиң, эртең чындыгында эле болот 2-5 көтөрүп келет дагы. Мен 1-5 сомго 1-5ке 5 сом берем дегенсиң, демек 2-5 болду, бул 10 сом болот деп өздөрү эле эмне кылып баштайт? Базар экономикасы өнүгүп кетет турбайбы? Анан ошо менен балким чын эле азыркы кездеги коррупция ошондон да улам келип чыкса керек да. Ошого чейин алып барбайбы? Кээ бир ата-энелер бар, баласын аябай кандай десем, ички өздүгү, мисалы мен деп коебу, амбициясын, эгосун аябай бийик кылып тарбиялайт. А кээ бир ата-энелер бар, мисалы тескерисинче аны аябай басып салышат да. Мисалы сенин колуңан эмне келет, колуңан келмек беле, сен кыла алмак белең, сени жумшаганча өзүм барганым жакшы, сен отура бер, сен тоозуң ачып деген сыяктуу бирөө болсо, кээ бирлери балам сенин колуңан баары келет, сен баарын кыласың, буюрса чоңойгондо президент болосуң, сен таймашка катышсаң биринчи орунду аласың. Анткени биздин тукум ошондой. Эч качан биз берилбегенбиз, башыңды бийик көтөр. Аркадан Москвада мындай кыл сыяктуу мисалы. Бул дагы сиз абдан жакшы айтып кеттиңиз. Ортосун болуш керек. Кармаса болобу? Чеги болуш керек. Ортосу кай жерде бунун? Мен айтпадымбы, бул ортосу кай жерде? Азыр эле айтып кеткендей, баланын өзүн эле мактай берсек, сен менин укмуш сүрөтчүмсүң, сен менин кыйынымсың, сенде эч ким жок десек, демек бул баладагы ички эгону өстүрүп салдык да. Мен деп. Ошол жерде бала жана эгоист бала, өзүмчүл балдар ошондон келип чыгат. Ал эми эгерде жасаган ишине кылсак, анда бала өзүнө эмес, ошо аракетине баа берилип атканын билет дагы, ошо аракетин күчөнтөт да. Жанагы сиз айткандай, жанакы өзүн өзү чөктүрүп салган балдарды бул жазалоонун түрүнө кирет. Туура эмес жазалоонун. Сенден колуңан келбейт, сен тетигдин баласын карачы, кыйын окуп жүрөт, салыштыр, бул эң туура эмес. Керек болсо бир туугандарды бири-бирине салыштырып салган учурлар да бар. Ошол себептен балага жана түнт болгон бул балдардын өсүү мезгилине карата дагы жазалоо болуш керек. Мисалы үчүн кичинекей өспүрүм курактагы балдарга кандай туура сыймыктоону, туура жазалоону, анан чоңоюп калган жанагы өткөл мезгилге келип калган балдарга кандай керек, ошондой ыкмалар бар да. Анан
балдарды ошол сыйлыктап аткан учурда дагы жана туура эмес үчүн жазалап жатканда сиз айткандай эки үйдө бир туугандар бар болсо алардын көзүнчө бири-биринин көзүнчө эч качан андай кылбаш керек. Башка балдар дагы бир баланы эме жазалап атсак башка балага да ошондой эле берки жаза алып аткан балада эле таасир тиет да. Бооруйт. Анткени эме бир тууганы балким ошол берки жаза алып аткан бала өзүн жаман сезип калат. Демек мени бул берки балдарына караганда мен жаманыраак көрөт экен. Жаман көрөт экен. Мен кымбат эмесмин булар үчүн. Же болбосо мактап аткан учурда ал дагы ойлоп калышы мүмкүн. Демек мен булардан дагы мени жакшы көрөт экен. Жанында отурган балдар буга караганда мени жаман көрөт экен. Ушундай демек жазалоо сыйлыктоо дагы балдардын бири-биринин көзүнчө болбош керек. Бул дагы сиз жакшы белгилеп кеттиңиз. Деге балдардын психологиясына тез таасир тийгизет да. Анан дайыма эле келтекчеп, дайыма эле жанагындай туура эмес мамилени көрүп жаткан, орой мамилени көрүп жаткан бала түнк болуп чоңоет. Чоңоюп келе жатканда билине баштайт баланыкы кичинекейинде баягы ичинде сакталып калган таарыныштары, капалыктары, кыжырлануусу кийин чоңойгондо көргөзө баштайт. Башка балдарга, өзүнөн алсыз балдарга чыгарып көргөзө баштайт. Калп айта баштайт. Ошол нерсени кайталабаш үчүн калп айта башташат. Уурлукка бара башташат. Кечинде жана уктап аткан кезде чочуп ойгоно баштагандар. Ошол балдардын демек дайыма эле бир тил угуп эле, анткени карабайсыңар үйдөн да тил угат. Анан ошол эле бала мектептен тил угуп атат. Ошол эле бала көчөдөн кайра жанагындай эмени мамилени көрсө, демек ал баланын чоң бул психологиясына залал келтирет да. Бизге SMS аркылуу, WhatsApp билдирүү аркылуу келип түшкөн суроо бар экен. Ушул суроонун жооптоп анан эфирде жыйынтыктайт көрүнөбүз. Саламатсыздарбы, Манас радиосу. Айнура айым, айтсаңыз, балдарды туура тарбиялоо үчүн кайсы китептерди окууну сунуштай аласыз? 1-2 авторлорду айтып кое аласызбы? Бул биринчи суроо экен. Экинчи суроо, көп ооруган, башкача айтканда оорукчан балдарды кандай тарбияласа болот? Баспай дагы өтө эркелетип дагы жибербеш үчүн дейт. Рахмат деген суроо узаткан угарманыбыз ысымын жазбаптыр. 98-85 деген сандар менен аяктаган абонент угарман. Рахмат. Негизи биздин азыркы заманда биздин именно кыргыз тилиндеги ушундай китептер жок да, жок эсе да. Балданы туура тарбиялоо боюнча. Анан эми биздин балдар коргоо борбору өзүбүз ошол биздин жанагы элдерде жанагындай туура эмес суроолор болбош үчүн батыштын эмесин алып келип атасыңар, бизде андай эмес жок дегендей сыяктуу айтып атпайсыңар. Анан бизде өзүбүздүн менталитетке жараша өзүбүздүн кыргызыбыздын салтын уланткан, ошо өзүбүздүн Кыргызстандын жашоосуна, Кыргыздын жашоосуна ыңгайлаштырган бир китептерди жазып чыгарып атабыз да, баланы туура тарбиялоо боюнча. Анан ошол жерде жанагындай кейстер бар. Мисалы үчүн мисалдан алынган, турмуштук мисалдан алынган суроолорго жооп кылып жазып атабыз. Анан кайдан алсак болот? Биз ошол балдарды коргоо борбору ошол китептерди өзүбүз ата-энелер үчүн таратып, окутуу учурунда таратып атабыз да. Анан биз былтыр бир 3000ден ашык китептер тараттык. Көпчүлүк алып ошо бизге кайтарым байланыш берди. Ошол китептин жыйынтыгын берип атышат. Андан сырткары авторлорун айтып, аттарын айтып койбойсуз. Бизде эми ошол сатып алганга болбойт эми. Бирок мен чындыгын айтайын, эми мындай ошо баланы туура тарбиялоо боюнча авторлорду мен билбейт экем. Эми азыр бизде интернет деген бар, библиотека деген бар. Ошол жерден сураса эле алар өздөрүнө ылайык келген китептерди беришет да. А жана сиз айткан оорукчал балдар болсо, демек аларга эмне керек? Медициналык жактан жардам керек. Эгерде аларга диагноз коюлуп оорулуу болсо, аны деген ошол өзүнүн тилинде, баланын тилинде ыңгайлаштырган бир медициналык жактан көрсөтмөлөр бар да, ошол жактан тарбиялаш керек да. Анткени балага ого бетер ден соолугуна залал келтирбеш үчүн да. А эгерде мындай аша чапкан тентек балдар бар, ал болсо бул баланын өсүү курагында ошол физиологиялык бул талаптар да. Ал кезден өтүп кетет бала. Просто ошол кезде чыдамкай болуп күтүп, балага акылдуураак болуп, баладан акылдуураагын жол көргөзүш керек да. Анда жакшы бир маек болду окшойт, ооба. Урматтуу угармандар, эгерде сиздерде баланы тарбиялоо боюнча кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар болсо, узатып коеруңуздар күн ичинде. Биз аларды жазып алабыз дагы, келаткан жумада дагы бизде буюрса мына ошол эле тема уланмакчы. Балдарды коргоо борборунан эгерде Айнура адисибиз келбесе, башка адис дагы келиши мүмкүн. Ошол себептен бул баягы биз сериялуу түрдө уюштурууну планда көздөгөнбүз. Үзбөй ар жума чакырганга аракет кылабыз. Азыр сизге эркин микрофон. Жарым минута, 1 минута, 30 секунд. Рахмат.
Мен баардык ата энелерди жаздын 1-күнү менен куттуктайм. Анан ошол сыяктуу жаз жаңыргандай эле балдар келе жаңы ыкмалар менен, жаңы зомбулуксуз ыкмалар менен балдарыбыздын келечегибизди тарбиялаганга үндөмөкмүн. Анан ошол балдарды зомбулуксуз тарбиялап, өзүбүздүн балабыздагы сезимталдыкты ойготуп, баланы келечекте улуун урматтаган, кичин узаттаган жакшы инсандардан болуп өстүргөнгө аракет кылып бир коомдун мүчөсү болуш үчүн. Чоң рахмат дейли урматтуу угармандарыбыз. Бүгүн балдарды коргоо борборунан атайын келген мейманыбыз социалдык кызматкер Айнура Эмирканова болду. Бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жұмышыңыздардан баар таба бериңиздер. Ар бир айткан акыл кеңешиңиздер ата энелерге пайдалуу бола берсин. Рахмат. Ал эми биз угармандар менен эртеңки чейин коштошобуз. Эшигибиз ачык келип тургуңуз ар дайым. Рахмат. Биз коштошолу. Шаризат Ибраева жана Жылдызбек Турсунбаев эфир алып барды. Бизге көмөктөшкөндөр Айнагүл Мукамбетова, Аяна деген кызыбыз жана Гүлзира деген кызыбыз болду. Азыр кабарлардын топтому Айнагүл эжекебиз келет. Андан соң уктурууларыбыз улана бермекчи. Көрүшкөнчө, угушканча.